Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына 2 күндөн бери ошо коомчулукта жана никап, жоолук маселеси болуп, баягы талкуу болуп атат. Биз негизинен ушул боюнча ачыктама тактоо иретинде эфирди уюштуруп жатабыз. Бүгүн биздин куту студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын алдындар кеңешинин мүчөсү, устазыбыз Абдулла Ажы Асранкулов келип атат. Абдулла Ажы Асранкулов ошол алдындар кеңешинин фатва комитетинин төрагасы. Андан кийин алдындар кеңешинин мүчөсү, фатва комитетинин мүчөсү Жеңишбек Ажы Курбанов келип атат. Андан кийин Фаркат Ажы Юсуп устазыбыз келип атат, алдындар кеңештин мүчөсү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат жана жаштар аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Султанали Ажы Гапуров устазыбыз келип атат. Ошол эле бөлүмдүн адиси устазыбыз Равшан Ажы Иратов келип атат. Анан Махмуд Кашкари мечитинин имамы, баш имамы Ильяз Ажы Абдувалиев устазыбыз келип атат. Кош келипсиздер, устаздар. Эмесе мынакей сөз башынан болсун, негизинен багы ушул темага, жоксо ушул киришердин алдында ачык аныктама берип алсак, баягы жоолук менен паранжа деп коомчулукта чаташтыруу дагы болуп атат. Ошого так аныктама кандай, Абдулла Ажы? Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Ама баат хижаб деген бул жоолук аялдардын кең кийими да, жоолук кең кийим. Бул хижаб парз айым болуп эсептелет. Ар бир момун мусулман аялга хижаб кийүү парз. Эгер кийбесе күнөөкөр болот да. Никап деген бул багы жүзүн жаап паранжа сыяктуу болот да. Никап. Бул никаптын өкүмү парз эмес. Никап тагынбаган аял күнөөкөр болбойт да. Парз эмес болгондугу үчүнчү. Эми Кудайга шүгүр, бизде баардыгы эле хижаб кийип жүрүшөт. Бул хижабка тыюу жок. Мамлекетибиз тарабынан дагы кеңири парздарды аткарууга мүмкүнчүлүк бар да. Эми ошон үчүн биз адатыбызга да карашыбыз керек. Биздин мусулман мавараун нахир мусулмандары баардыгы парздарды аткарганбыз, важиптарды аткарганбыз. Эч кандай кемчилиги жок, аткарып келатабыз да. Кудайга шүгүр, биздин диний эркиндигибиз башка мамлекеттерде жок эркиндиктерди берген. Эми өтө эле көп ашыкча кетпешибиз керек да динде. Ортолукту лазым туткула деп пайгамбарыбыз айткан да. Ким чектен ашкан болсо адашат деди да. Ошон үчүн баягы кээ бир адамдар түшүнбөй эле көп эле сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү айтып атат да. Алар ошо бизчелик динге күйбөйт да. Чынын айткандачы. Эми биз дин үчүн канча эмгектерди кылдык, фатваларды чыгардык. Ошо динибиз жакшы болсо экен, туура багытта болсо экен, элибиз жыргалчылыкта жашайлы деп аракет кылдык да. Ошондой болуп келатабыз да. Буга эч көз тийбесин. Кээ бир түшүнбөгөндөр ушул эркиндикти дагы баала албай атат да. Көрө албастык кылгандай болуп атат. Биз эми мына көп эле мамлекеттерге барып атабыз. Ал жакты деле көрүп атабыз. Кыргызстаныбызда дүйнөдө жок диний эркиндик болуп атат да. Ошон үчүн биз буга шүгүр кылышыбыз керек. Көп эле нашүкүр болбошубуз керек да. Эгер биз Алла Таала айтканда лаин шакартум лазидан, эгер силер шүкүр кылсаңар, мен неmatымды силерге көбөйтүп беремин деген да. Биз шүкүр кылайлы. Рахмат. Анан кече дагы мынакей президентибиз дагы өзү дагы сөзүндө баса белгилеп айтты. Негизинен сиз дагы жакшы белгилеп айттыңыз. Багы жоолук чамдарга тийбегиле деди. Болгону ушул багы никап жана жүзүн жаап жүргөндөргө багы түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө депчи. Анан Жеңиш Ажы ушундан бир улам суроо пайда болуп калды. Негизи эле биздин Куранда, хадистерде ушул никап маселеси боюнча эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах ва ала алихи ва асхабихи ва ман вала. Негизинен эле бул никап шариятыбызда акыйдага, ыйманга байланыштуу маселелер бар. Анан ыйманга байланышпаган маселе бар. Бул никапты мисал үчүн биз ыйманга байланыштуу маселенин катарына кошо албайбыз. Алардын ичине кирбейт. Бул фыкый маселе десек болот. Фык, албетте, фыктан дагы 100% талашсыз маселелер бар. Бирок бул фык, бул никап, ошонун арасында уламалардын бир канча түрдүү пикири бар маселенин катарына кошулат. Ошондой эле алымдардын пикири боюнча бул никапта адатка, анан кийин шариат деп экиге бөлүнөт. Кайсы бир өкүмдөр адатка байланыштуу
чыкса, кайсы бир өкүмдөр шарият өкүм менен бекемделет. Никапты көпчүлүк алымдар муну адат дейт, үрп адат, каада салтка байланыштуу өкүмдөрдүн катарына кошот. Анан да негизи эле бул никап маселесинде, аял маселесинде бир 4 шартты алымдар баса белгилейт. Биринчиден, аял киши кийген кийими ошол жука болбосун дейт. Ошол аврет көрүнбөй турган. Экинчиден, ошол кенен болсун. Азырча айтканда обтяжка болуп калбасын. Үчүнчүдөн, өзүнө тарта турган бир өңдөгү, түстөгү жалтыр жултур ушундай өңдө болбосун дейт. Анан ушул акыркысы, ушул шариятыбыз көрсөтүп берген аврет деген, уяттуу жер деген жери жабык болуш керек. Мына ошондо ушул 4 шарт аял үчүн кийим милдеттүү эсептелет. Анан Аллах Таала Кур'анда «Вала юбдина зинатахунна илля ма захара минха». Ушул аятта, ушул негизги далил ушул. Бул аяттын чечмелесинде биз динди сахабалар аркылуу үйрөндүк да, бизге ошолор аркылуу келди да. Ошол сахабалардын арасынан дагы ушул фатва берген, фикх илимин өтө терең өздөштүргөн сахабалар бар эле. Ошолордун бирөөсү Абдулла ибн Аббас разияллаху анху. Мына ушул сахаба ушул жерде илля ма захара минха дегенде жүзү менен колу деп айтат да. Жүзү менен колу ошол жерди ачык көрсөтүп жүрсө уруксаат, калган жерин жабык жүрүш керек деген нерсени айтат. Мына ошол жерден тыянак бизде Ханафи мазхабта ушул тандалган аял кишинин уяттуу жери кайсы деп мына фикх китептерде Кудрини карайбызбы, Хидаяны карайбызбы өкүмдө ошол жүзү менен колуну авретке кошпойт, уяттуу жерге кошпойт. Ошол эле Дамыл айтып кетти азыр, эгерде ошону мисалы намазда 100% эгерде бети ачык, колу ачык болсо намазы бузулуп калбайт. Билебиз, эгерде намаз учурунда кайсы бир мисалы уяттуу жер деген ачык болчу болсо намаз бузулуш керек эле. Бул жерде мисалы аял киши намазы бузулбайт. Ошондой эле ажылыкка барганда махрам деп коебуз, мухрим болот, мисалы ажылыкка ниет кылат. Мына ушул жерде дагы эгерде никап кийчү болсо, ал жерде жаза каралган да. Бул дагы ал аврат эмес экен, уяттуу жер эмес экендигин жүздүн жана колдун ушул нерселер белгилүү. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Айша энебизден риваят кылат. Айша энебиздин бир тууган сиңдиси Асма разияллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турган жерге бир күн кирип келди. Келгенде ошол үстүндөгү кийими бир аз жукарак болгон деп айтышат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзүнү башка жака буруп туруп, "Я Асма" дейт. Аял киши бойго жеткенден кийин бул жер менен бул жерден башка жери жабык болуш керек деп айтты. Ошондо пайгамбар салам жүзү менен колду көрсөттү да. Ушул экөөдөн башка жери жабык болуш керек деп айтты да. Мына алымдар муну дагы далил кылат. Аял кишинин жүзү жана колу уяттуу жерге кирбейт экендигине. Бул эми жалпы биздеги жумхур деп коебуз, көпчүлүк алымдардын. Ошолордун арасында биздеги Орто Азияда кармалып келип аткан Ханафи мазхаб, Абу Ханифа рахмаллахунун пикири дагы ошол жүз менен колду авретке киргизбейт. Алла разы болсун, абдан жакшы түшүндүрмө болду. Фархад ажы, негизи эле багы никапты сүннөт дегендер бар, парз дегендер бар, шариятта так аныктамасы кандай? Анан жана багы соцсеттерден карап калып атпайбызбы? Азыркы заман фитна болуп атат дегендер дагы бар да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Максат ажы, негизи бул жерде никап менен хижабтын өкүмдөрү негизи айтылды, бирок биздин кошумчалай турган сөздөрүбүз бул биринчиден албетте биздин кээ бир Ханафи китептерибиздин кээ бир жерлеринде никапты, башкача айтканда жүзүн толук жабуу маселеси важипке фатва берилет. Бирок бул кайсы учурда берилет дегенде, ал белгилүү бир убакытта, белгилүү бир заманда, белгилүү бир жер менен чектелген болгон бир фатва болуп эсептелет. Ал да фитна учурунда деп айтылат. Фитнаны биз кандай түшүнүшүбүз керек? Мундагы биздин элибиз негизинен бул маселеге көңүл буруп, угуп койсо жакшы болот. Фитна эмне дегенде, башында ушул коопсуздук маселеси. Кимге? Аял затка, кимге? Эркекте. Башкача айтканда бул жерде эркектерди ачык айкын күнөөгө алып бара турган болсо, аял заттын ошол жүзүнүн
сулуулугу деп айталы. Ошол учурда фатва берет, ошол суп-сулуу болгон аял жүзүн жабыш керек, бетин жабыш керек деп. Же болбосо аялга эркектердин ушунчалык бузукулуктун деңгээлине жетишти. Ошол фитна деп аталат. Бузукулук ошончолук жетти, аял затка бир коопсуздук маселеси бар. Ошол учурда аалымдар тарабынан ар бир адам өз-өзүнө фатва ала албайт. Аалымдар тарабынан ошол фатва берилет. Жүзүңөрдү жаап кала, ошол жүзүңөрдү белгилүү бир убакытка чейин бул фитна жоюлганга чейин жүзүңөр жабылат деп айтылат. Ошондуктан биринчиден бул бир өкүм эмес, дин өкүм менен сабит болот. Башкача айтканда өкүм менен бутуна тургузулат. А кээ бир учурларда ошол өкүмгө карама каршы болгон фатвалар берилет. Ал да убактылуу болот. Себеби ал өкүмдүн ордуна эч качан боло албайт. Негизи никаптын да абалы ошондой динибизде, биздин мазхабыбызда негизинен. Анан кошумча айта турган нерсе, бул жерде ошол элге кайрылып кетейин деп чечип жатам. Ошол иншаллаху рахман Алла үчүн бизди угуп жаткан бир туугандар, Алла үчүн бул маселеге колуңарды жүрөккө коюп туруп, Алла үчүн бул сөздөрдү угуп коюңуздар. Мамлекет деген нерсе Алла Таала тарабынан берилген чоң бир неимат. 70 жыл биз башкача айтканда көз каранды болуп жашадык. Кудайга шүгүр, мына 30 жылга жакын башкача айтканда эгемендүүлүктүн үстүндөбүз. Алла субханаху ва таала чын жүрөктөн ошол дуаны кылабыз. Алла Таала эгемендүүлүгүбүздү түбөлүктүү кылсын. Мен да соцсеттерге көп бул дуаны жазам. Амин дегиле деп дагы өзүм электоратына айтам ошол жерде. Аминдер жаадырылат, алхамдулилля. Мамлекет качан мамлекет болот? Тынчтык болгондо, коопсуздук болгондо. Мамлекет чоң бир система. Биз ойлогондой биздин кичинекей бир үй бүлөбүз 2-3 кишинин мамилеси эмес бул жерде. Чоң бир система. Мамлекетти бутуна кармоо, бутунда тургузуу, сактап калуу өтө чоң мээнет талап кылат. Ошол жерде көптөгөн организациялар иш жүргүзөт. Максат Ажим иш жүргүзөт. Ошолдун арасында дүйнөлүк аренада азыркы учурда билесиздер, исламга, мусулмандарга катуу чабуул болуп атат. Ошолордун бирөөсү негизги баалуулуктарды жокко чыгаруу. Негизинен ошол жерге чабуул болуп атат дагы. Эмне кылыш керек? Билесиздер, мисалы, Америкада 11-сентябрь маселесинен барып тарта турган болсок, сакалды жаман көрсөтүштү. Хиджабты жаман көрсөтүштү. Намазды жаман көрсөтүштү. Мечитти жаман көрсөтүштү. Тасбини жаман көрсөтүштү. Туурабы? Мусулмандардын баалуулугу болгон бүт нерсе жаман көрсөтүп атышат. Ошолордун бирөөсү дагы бул маселе болуп атат. Мисалы, азыр биз көрүп атабыз, бир топ мамлекеттерде ниети бузук, психологиясы жабыркаган, же болбосо арт ниеттүү болгон, үчүнчү күчтөр менен баягы камсыздалган бирөөнүн программасын иш жүзөгө ашырам деп туруп, ошол аял заттын асыл баалуулугу болгон, диний баалуулугун хиджабка, никапка кийинип, ар кандай иштерди кылган учурлар кездешип жатат. Бул да бир мамлекет тарабынан бир коопсуздук маселеси жаралбасын деп, ошол тыюуну баягы иш жүзөгө ашырылып жатат ошол тыюу азыркы учурда. Себеби гарантия жок да. Аялдардын арасынан ошондой хиджабчан, толук никапчан аялдардын арасынан кирип алып туруп, ар кандай бузук иштерди кыла тургандыгы тууралуу мамлекетке, коопсуздукка жана башка негизи эле жеке жарандарга бир кыйынчы, бир зыянды алып келе тургандыгы тууралуу эч ким гарантия бере албайт. Ошол бул маселеге кичине башка өнүттөн караш керекпиз. Башка өнүттөн. Ал эми накта дини болгон бир жоопту алам дей турган болушса, жооп ачык айкын мына турат. Дини жааттан изилдөө жүргүзгөн адистер нак ошонун жообун берип атат. Ошол жообун кабыл алуу ар бир мусулман үстүнө бир милдет болуп эсептелет. Максат Ажи негизинен биз баягы мындай бир суроо берилип атпайбы? Кайсы учурда же болбосо баягы никаптын өкүмү кандай болот, качан важип болот деген бир суроо берилип атат. Биз ошол жерде фитнага себеп болгон, фитнадан улам болсо деп айтканбыз. Туурабы? Фитнадан эмесин бердик. Баягы ачыктамасын бердик. Эми ошол жерде бир нерсе көңүл бурушубуз керек да. Башынан эмне үчүн никап важип болуп атат? Фатвада коопсуздук болгондугу үчүн болот, фитна болгондугу үчүн болуп атат.
Азыр мына азыркы учурда Кудайга шүгүр бул коопсуздук маселеси күч органдары болобу, башка болобу, коопсуздук жакшы эле каралып атат. Негизинен Кыргызстанда аял зат кандай бир коопсуздук маселеси жок. Эркектерде анчалык деңгээлде бузук эмес. Себеби дегенде кандай гана маселе болбосун укук коргоо органдары дароо таап жазасын берип атпайбы? Ооба. Эркектерде анчалык деңгээлде бузук эмес бизде. Кудайга шүгүр, эркектерде иманы бар, башкасы бар. Жолукчан эле хижапчан болгон кызды көргөндө намаз окубаган эле бейнамаз болгон киши урматсыз көрсөтөт бизде. Туура эмеспи? Ошондой эле башкалардан бир аз сакалчан эркекти көргөндө таксыр деп аябай урматсыз көрсөтүшөт. Бизде бул маселе такыр эле каралбайт. Важип боло тургандай деңгээл андай нерсе жок. Тескери болот атат азыркы учурда. Тескериси эмне? Бул коопсуздук ниети таза эмес болгондор. Бул биринчиден. Экстремисттик көз карашта, радикалдык көз карашта болгондор, аша чаап кеткендер. Кыскачасы мамлекетке, динге, элге, ынтымакка зыян алып келем дегендерге бул никап өзү алардын жаман ниеттерди иш жүзөгө ашырууда бир эмне болуп атат, бир платформа, бир атмосфера болуп атат ошол жерде. Демек ошону жаңылып алып экстремисттик кадамга ооба, баруу. ошол ар себеп көрүнбөйт да. Мисалы жашыруун түрүндө кылыныш керек. Мисалы өзү сектанттардын негизги принциптери эмне? Тухьяда. Тухья деген сөз жашыруун иш жүргүзүшөт, подпольно да. Ошондой да буларды кылган иштери. А бул да ошондой болуп атпайбы. Элестетсеңиз, толук жабынган бир эркек жабынып алса, сиз аны эркек деп ойлобойсуз да, туурабы? Кудай сактасын. Мына биз айтып атпайбы, мындай ачык факттарды аз айтканда созулуп кетет маселе. Дүйнө жүзүндө жардыруулар башкалардын көбү мындай караганда, билесиздер, эмне аркылуу болгон? Ошол никапты кийип алып туруп, толук эркектер бул ишти иш жүзөгө ашыргандар бар ошол иштерди. Мисалы бизде коопсуздук ошол жааттан болгондугу үчүн азыр мамлекет ошого аябай катуу басым жасап атат. Ошону эл түшүнүш керек азыркы учурда. Демек, азыркы учурда биздин мамлекетибизде абсолюттук түрдө багыл фитна жок десек болот экен да. Никаптын аял зат үчүн никаптын важип болуусу үчүн фитна жок. Негизи эле Султанали ажы, ушул жаатта түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атабы өлкө боюнча? Бүгүнкү күндө ошо Азырети муфтийнин дагы атайын тапшырмасынын негизинде мына бир жумадан бери старт алып республиканын баардык мечиттеринде шам баяндары деген атайын окуу жүргүзүлүп атат. Ушул окуунун түпкү максаты дагы биздин Кыргызстандагы жалпы мусулмандар коомунун багыты окшош болсун, шариаттык амалдары окшош болсун, ишенимдери бирдей болсун, арада бир мындай бир каршы пикир, бири-бириге болгон мындай түшүнбөстүк жаралбас максатында бирдиктүү кутбаларды жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө биздин расмий дин кызматкерлерибиз жерлерде жамааттарга айтып түшүндүрүп аткан учур бар. Мына бүгүнкү күндүн шам баяны дагы темабыз дагы мына республика боюнча ошол никаптын маселеси кандай болуш керек, хижаптын маселеси кандай болуш керек, ушул светтик мамлекетте жашап аткан адам ушул маселелерде өзүнү кандай тутуш керек деген маселелерди биздин жерлерде жада калса айылдагы мечиттердеги имамдарыбыз дагы коомчулукка, жамааттарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Албетте бул дуа кылабыз, ушул шам баяндары мындан кийин дагы көптөгөн бир ийгиликтерге жетүү максатында Кудай Таалам биздин имам дамылаларыбызга, казыларыбызга Кудай Таалам күч кубат берсе экен деп көп дуаларды кылабыз. Рахмат. Негизи эле ушул багы хижапты жоолук деп койсок болобу, ушуну жоолук маселеси деп айтсак болобу жалпысынан? Анан ушул маселеге тиешелүү мисалы энелер дагы бул жаатта түшүндүрүү, эне чоң мектеп да. Анан энелер жаатында болочок кыздарга ушул жаатта түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болобу, Равшан ажа? Негизи эне деген чоң мектеп баардыгыбыз багы ата энеден, үйдөн бар тарбия алып чыгабыз да. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте бүгүнкү күндө ушул коомдо актуалдуу болгон темада аябай алымдар жакшы нерселерди айтып берди. Албетте аял кишине исламда баягы аврат жерин белгилеп берген, аврат жерлерин жаап жүрүшлүгү фарз. Муну эч ким талашкан жок бүгүнкү күндө. Жана патуада да ушул нерсе көрсөтүлүп турат экен. Анан эми ошол жилбаб Кур'ан-ы Каримде келгенде жилбаб деп келген, орончуктары деп келген.
Ол бүгүнкү күндөгү бир термин катары да оны биз мисалы үчүн ата бабабыздан калып келе жаткан жоолук деп да атасак буга бир эч кандай каршылык жок. Негизинен белгилеп кетилгендей кең болсун, мындай авратын билдирбеген, немелерин билдирбеген кең болуш керек, оролуп туруш керек. Негизи аял киши исламда имандуу, ийбалуу, мындай ийбалуу деген уяттуу болуп, өзүнүн тартып коомдук жайларда ошол аврат жерлерин жаап жүрүшү бул талап кылынган нерсе да. Ошондуктан эми буну алымдар кеңеши дагы бир карап берсе болот. Жалпысынан муну атап койсок деле мындан эч каршылык чыкпайт. Анан эми негизинен бул жерде биздин акыйдада эмне деп айтылат? Ахли сүннат вал жамааттын биздин матуриди акыйдасында бөлүнбөш керек, бөлбөш керек адамдарды, анан фитна кылбаш керек. Анан өзү ошол мисалы үчүн ар бир адам Аллахтын өкүмдөрүн, парыздарын, важиптерин аткарууда аста секиндик менен келет да. Ошондуктан бул жерде мындай ар биринин өзүнө ыйман деңгээли пушуп жетилет, өкүмдөрдү таанып билет. Мына ошондой болот. Ошондуктан эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде да айткан, негизи аял киши көчөгө чыкканда шайтан менен бетме бет келет дейт. Аял кишинин Алла Таалага эң жакын кыла турган жери анын үйүндөгү өзүнүн намаз окуган жери дейт. Бул эмне дегенин түшүндүрөт эми. Албетте бул шайтандын көчөгө чыккан мезгилде бул бетме бет келүүсү дегени шайтандын ар түрдүү азгырыктары, мындай фитнага түртүүчү нерселер болушу мүмкүн. Ошондуктан жогоруда алымдарыбыз белгилеп кеткендей, ар түрдүү учурлар жаралат. Ошондой коркунучтуу мезгилдер боло турган болсо, негизи аял кишинин ошондой өзүнө баардык тараптан өзүнө шариаттын өкүмдөрүнө жакын алып жүргөндүгү бул максатка ылайыктуу болот деп ойлойм. Алла Таала фитнадан алыс кылсын баардыгыбызды. Ошол эле акыйдабызда эмне деп айтылат? Итаатка буйрулган улул амри минкум дейт. Силердин башчыңар, жетекчиңер диний маслахат үчүн же болбосо маслахат диний зарылчылык үчүн же дүйнөлүк зарылчылыктар үчүн өкүм чыгарган болсо, ошого эмне кылат? Итаат кылат. Азыркы күндө алымдарыбыз чыгарылган патванын негизги мазмунун, маңызын бүгүнкү күндө түшүндүрүп өттү. Ошондуктан бул ушу орундуу деп ойлойм ушул нерсени. Ушул энелер дагы ушул жаатта иш алып барса болобу үйдөн? Кыздаргачы? Албетте, бул биздин бөлүмдүн дагы ошо аталышы ошол аялдар менен, жаштар менен, үгүт насаатчылар менен иш алып баруу бөлүнүп болгондон кийин, албетте бул жерде биринчи ролду бул аялдар ойнобош керек. Аял кишини албетте аял киши оройт. Аял кишинин ошо кыздардын бой жеткен мезгилде ошол жолукка алып кирип, этегин тартып жүрүү, кең кийинүү, жолукту башына ороп жүрүүсү, анан каадабыз өзүбүздүн мындай ата салтыбызда, энелерибиздин салтында карап турганда баардыгын жолукчан көрүп чоңойду. Кыздарыбызда жолукчан өзү эле жолукка келип, мына ушул үйрөтүү бул аялдардын негизги милдети болуп эсептелет. Ильяс ажы, негизинен эле коомчулукка бүгүн багы чындыгын айтыш керек, багы ынтымак өтө маанилүү да. Өсүп экономикабыздан тарта башкага чейин өсүү ынтымак биримдик болсо өсөт да. Негизинен шариатта бул маселе кандай каралган? Бисмилlah, алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Аллахым разы болсун, устаздардан чоң рахмат. Ынтымак маселеси, хижаб, никаб маселеси, ислам шариатына берилген өкүм ар бир адамдын табиятына, таза адамдын табиятына дал келген, ар бир адам өзү эңсеген нерсеге ислам дини өкүм берген да. Ошолордун бири кийим жаатында дагы хижабтын маселеси кандай болуш керек. Демек исламдын негизинде кийинген аял башка адамдар көргөндө мындай чочун көрүнбөстөн адамдын үрөйүн качырбай турган деңгээлдеги бир кийимдер болуш керек да. Элди үркүтпөгөн, ошо ынтымаксыздыкка алып келбей турган, элге чочун көрүнбөй турган таризде болуш керек да. Эмне үчүн аял киши мисалы бир тараптан суроо пайда болот, эмнеге аял кишине биз орошубуз керек? Хижаб негизи эле деги не кереги бар деген бир тараптан суроо бар. Экинчиден хижабты эмнеге чечип атасыздар, эмнеге хижабсыз жүрүшүбүз керек экенбиз деген элдин наразычылыгы болуп атат. Себеби биринчиден азыр устаздар түшүндүрүп кетти, хижаб эмне экенин аныктамасын берди. Хижаб дегени Курандан, ислам шариатында кайсыл дене мүчөнү жап деп, уяттуу жериң жап деген болсо, ошону хижаб деп айтат. Ал эмне экен? Ал бүткүл денеси экен уяттуу жер, жүзүнөн, чачынан баштап эгине чейин жана колдору, алаканын ичи, кээ бирлер көпчүлүктүн айтышы боюнча алаканын сырты менен да колдору бул демек аврат эмес, уяттуу жер эмес, бул жерде ачса болот, калган дене мүчөсүн ачып жүрсүн деди. Эмне себептен десе, себеби бул жерден биринчи аялдар өздөрүнүн ордун жакшы түшүнүш керек да, энелерибизчи. Куран-ы Каримде карасак, Курандын характери, Курандын табияты
эркектерге кандай мамиле кылган болсо, аялдарга андан да көбүрөөк мамиле кылган да. Аялдарга көңүл бөлгөндөй эркектерге көңүл бөлгөн эмес. Куранда Аллах Таала мисалы айтат: "Фала тахдана бил каул фаятма аллади фи калбихи марад." Пайгамбардын жубайларына кайрылып атат. Уммахатул муъминин, муминдардын энелери, силер перденин негизинде суроо жооп болот эле. Ошого сүйлөгөндө, жат эркектерге сүйлөгөндө үнүңөрдү жумшартып, жагымдуу кылып сүйлөгүлө, жүрөгүндө оорусу бар адамдар сөзүңөрдөн үмүткөр болуп калбасын. Эң имандуу сахабаларга, эң имандуу аялдар кандай сүйлөш керек ыкмасы айтылып атат. Валиядрибна бихумурихинна ала жуюбихинна. Куранда Аллах Таала айтат, жолуктарыны аялдар жолук салганда көкүрөктүн үстүнөн салсын, чупа-чуп болуп бул жака салып албасын. Вала ядрибна би аржулихинна. Аялдар басканда буттары менен жер куруп, така башка нерсе кылып эркектин көңүлүн тарта турган, туура эмес ойлорду пайда кыла турган, фитна дүрбөлөңгө алып бара турган ыкмада бут кийим кийишпесин дейт. Демек бул жерде маселе козгоо эмес, демек аялдын ордун айткым келип атат да. Кудай Таалам аял киши кандай сүйлөш керек, кандай кийиниш керек, кандай басыш керек, ушуга чейин деталына, майда чүдөсүнө чейин Кудай Таалам киришип атат. Эмне себептен? Себеби аялдын жашоо образы бул дүйнөнүн дагы, мамлекеттин дагы, үй бүлөнүн дагы жана акыреттин дагы оңолуп жана бузуусуна өтө таасирге ээ болгондуктан Кудай Таалам ушул ыкманы айткан да. Аял кишинин кийиниши бул жөн эмес. Аял кишинин басканы бул жөн эмес. Дүйнө дагы акыретте оңолот аялдардын оңолуусу менен да. Энелерибиздин оңолуусу менен. Ошондон иншалла бул хижаб дегенге биринчиден баарыбыз келсек, жолукка келсек, бул сиз менен биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, биздин наркыбыз, биздин динибиз ушу хижаб менен келет. Жана хижабты да туура түшүнүп, пайгамбарыбыз айткандай, иякум вал гулуба фиддин, силер динде аша чабуудан, фанатизм деп коебуз, баягы радикалдык көз караш, экстремисттик көз караш деп коебуз, аша чабуучу. Мутатарриф деп аша чабуу. Аша чабуудан сактангыла, себеби силерге чейинки мурдакылар кандай кыйрагандай, аша чабуу менен силер деле кыйрайсыңар деген да. Мурдакылар аша чабуу менен, мисалы Иса пайгамбарды кудай кылып алып атпайбы? Шииттерди карап көрсөк, сахабаны Азирет Алини кудайдын деңгээлине чейин сыпаттарды берип атат. Ошондон иншалла мына уламалар кеңештери бул жакта канча деген китеп окуп, өмүрүн арнап шунча фатва берип атат. Ошого келе турган болсок, дин баарыбыздын башыбызды ынтымак алып келет да. Ынтымак келсин жашоодо дин болуш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алымдарыбыз айтат, 4 нерсеге көз жаш төккөн. Ыйлаган. Биринчиси маркумдарды эстеп, адам өтүп кетти дегенде апасынын кабрына барганда маркумдардын сөөнүн ыйлаган. Куранды укканда ыйлаган. Болду, токтогун деп караса көздөрүнөн жаш төгүлүп атты эле дейт. Ошондой эле Кудайдан коркуп ыйлаган. Кудайдан коркуп ыйлаган. Үчүнчүсү үммөт үчүн, коомчулук үчүн, биримдик үчүн, ынтымак үчүн ыйлаган да. Пайгамбарыбыздын көз жашыны текке кетирип, пайгамбарыбыз өзүнүн баардык өмүрү менен эгип, өстүрүп кеткен даракты тамырынан чабуу бул ынтымаксыздык да. Кайсыл жерде ынтымак болсо дуа кабыл болот. Ынтымак бар жерде береке болот. Ынтымак бар жерде чындык үстөн болот, Кудайдын жардамы болот. Ынтымак кете турган болсо, ким канчалык илимдүү, канчалык билимдүү, канча өнүгүүлөр болбосун, бирок береке жок болот. Береке жок болсо максат ишке ашпайт. Кудайдын жардамы көтөрүлөт. Чындык ал жерде тебеленет, жана дуа канча ый боло турган болсо, аксакалдардын дуасы көтөрүлбөй, кабыл болбой калат да. Ошондон иншалла ислам дини албетте ынтымакка биринчи орун койгон. Пайгамбар ушу хадиси менен сөзүмдү аяктайын. Пайгамбарыбыз кыска хадисте "Ва куну ибадаллахи ихвана" дейт. Алланын бир тууган пенделери болгула. Ушул жерде алымдар айтат, динди пайгамбар эки сөзгө кыскартып койду да. Кудайдын пендеси болушты үйрөнгүлө, экинчи бир тууган болуп жашагыла. Кудай менен болгон мамиледе Кудайдын кулу бололу. Ислам шариятынан кандай өкүм келсе ошого моюн суналы. Ал эми ортобузда бакытка, ийгиликке жетиш үчүн бир тууган болуп жашайлы. Өзүгө каалаганды башкага каалап, баардык өзүбүздүн мамлекетибиз алдыбызда турат, алхамдулилlah эгемендүүлүктүн үстүндөбүз, мечиттерибиз ачык, дин эркиндиги бар. Аллахым ушул динибизди дагы өсүп өнүктүрсүн, мамлекетибизге тынчтык, амандык берсин. Чоң рахмат. Негизинен бүгүн бизге берилген убакытта соңуна чыгып калды. Атайын биздин студияга келип убакыт бөлүп берип, ушул коомчулукта талкуу жараткан маселеге биз түшүндүрмө берели, аныгы ушундай, шариятта ушундай деп мынакей абдан жакшы бир керемет бир баяндама кылып бердиңиздер, аныктама кылып бердиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бүгүн биздин Алымдар кеңешинин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмүндө иштеген биздин устаздар сиздер үчүн жакшы бир аныктамаларды берди. Негизинен ушу менен коомчулукта ар кандай суроо талап жок болот деп, чекит коюлат деп ишенебиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат билдиребиз. Эмесе кийинки эфирден көрүшкөнчө урматтуу бир туугандар, аман эсен болуңуздар.